Саламатсыздарбы агайын туугандар. Кече күндөн 29 август 2020 жылдан баштап интернет желесинде кыргыз эл артисти Саламат Садыкованын нарын менен ат башы элдеринин канда Кытай каны көп, кытайлашып кеткен деген пикири абдан кызуу талкууга жүрүп атат. Эми кан тууралуу Саламат Садыкова айдис болбогондон кийин балким жаңылышты. Себеби дегенде кан тууралуу изилдегенде бул генетиктер изилдешет. Окумуштуулар. Генетика деген илим бар. Ошо гендерди таңктаган. Ошол генди карап көрсөк, кыргыз элинин канда көпчүлүгү ген R1A деген ген бар. Бул ген мындан 20 миң жылча мурун пайда болгон. Арий гени деп аталат. Арий гени деп. Анан бул ген атадан балага, эркек балага гана өтөт да, ошондуктан бул боюнча так элдердин канын изилдеп билсе болот. Муну немец окумуштуулар өзгөчө далилдеп беришти. Бул илимде далилденген. Ошо боюнча ушул арий каны гаплогруппа R1A деген боюнча кыргыз элинин кан жалпы санын алганда 65% ушул ген бар. Андан кийин 60%ке жакын жалпы элдердин арасында да, жалпы 100% алса. Ошонун 60%ке жакыны 6 айлык кыргыздарда. 55% болсо, ошо элдин өзүнүн элинен саналганда, бул тажиктерде. Анан ошентип ар кайсы эрлерде бар. Мына арий гени гаплогруппа R1A'нын таркалышын сиздер менен карап көрсөк, муну окумуштуулар, генетиктер далилдешкен. Окумуштуулар. Мына таркаган жери ушу Евроазия көрдүңүздөрбү? Евроазия. Жада калса мурун Герман калкындагы бир абдан фашистик, абдан мыкашы жетекчиси болгон Гитлер ал да кош арий гени деп мактанган, немистердики арий ген деп. Ал кезде генетика мынчалык жок болчу. А көрсө, азыр изилдеп көрсө, немистердин калкынын бир 20%-inde эле гаплогруппа арий гени бар экен. Андан поляктарда көбүрөөк экен андан тышкары. Анан дагы бир жолу тактайбыз, мына эң эле көп арий гени кыргыздарда, 6 айлык кыргыздарда, тажиктерде, анан биякта ирандык башка ушу тегеректеги коңшуларда болуп кетет. Эми биздин айтарыбыз кандай? Ушу жөн эле сөз айтып койбой, элдин канын кызытып, анан жаныбызда коңшулар турат, казак туугандарыбыз турат, өзбек туугандар, жада калса ушу таза кыргыздар, лейлектиктер деп Саламат Садыкова айтып аткан жерде тажик туугандар түшүнөт. Мына ушул туугандарга күлкү болбой, өзүбүз Саламат Садыкованы азыр өтө катуу мындай тилдебей бир себебин тандасак, ал себеби кандай болуп атат? Эмне үчүн ушундай окуя болуп калды? Себеби дегенде ушу группаны алсак, бул жерде биз маңызын карашыбыз керек. Мына бул жерде эс алып жүрүшкөн окшойт. Сүрөттөн карасакчы. Ушул жерден ушу Саламат Садыкова айтканда дагы барып ким эс алып жүргөндө ичишти окшойт. Арак деген балекет бар. Аны ошону тартып алып чыгарып атышпайбы? Бул бечара Саламат Садыкова айтып атат, мына койсоңуздар угасыздар. Алтындарым, жандарым деп ошо тегерегиндеги кыз келиндерге, ошол жерде жүргөн ошо топтогуларга эс алып тоодо жүрүшкөн окшойт. Мына ошол жерден бирөө тартып алып чыгарып атпайбы ушул окуяны? Бул жанагы мен сиздерге 4-5 айдан бери айтып жүрбөймүнбү? COVID-91 деген бала вирус келген. Анан мутация болуп кеткен. COVID-91-дин негизгиси коррупция болген. Коррупция болуп Кыргызстанды куратып атпайбы 30 жылдан бери? Улам келген депутаттардын көпчүлүгү начар чыгат, бийлик начар, улам келген президент ууру болуп, элдин акчасын тоноп алып, Россия, Белоруссияга качат. 3-чү президент инфекционный больницага 11 жыл жатып калды. Ана мутация болуп кеткен. Мутация COVID-91X деген бар, көрө албастык. COVID-91Y ал кайдыгерлик. COVID-91Z мына бул саткындык. Бул Саламат Садыкованы сатып атышпайбы? Ошо эс алганы барышыптыр. Көңүл ачып жүрүшөт сонун природа. Анан ал кишинин айтканын тартып алып интернетке коюп атышат. Албетте Саламат Садыкованын бул айтканы туура эмес. Тем более адис эмес, кан боюнча, генетик эмес. Бирок бул жерде проблема терең болуп атат.
жанагы COVID-91 жана арак ичүү тууралуу. Ошону мен силерге айтып коеюн. Мисалы Германияда аракты аял киши вообще ичпейт, немкалар. Вообще ичпейт. Бизде тим эле тойлордо, тоолордо аракты ичип, эркектерден жарышып эркектер менен, аялдар менен мону тантып отурушат. А немкалар ичпейт. Ичсе вино ичет, аракты ичкенде таң калышат. Бул кандай арак ичет деп. Себебинде арак 40 градус, бул деген арак, бул спирт, бул медициналык максатка колдонуш керек, микробтор өлтүрүп. Бизде болсо суу катары, чай катары кетип атпайбы арак. Жада калса эркектерди алып көрсөңүздөр, немистер менен мен ушу 20 жылдан бери университеттерин иштеп, Германиянын өндүрүшүндөгү кишилер менен көп ресторандарына бардык. Вообще арак деген жок ресторанда. Эң аягында тамакты ичип бүткөндө гана бир 10 грамм, 15 грамм ичип коюшат, ичпесе жок. Бизде ресторанга барганда тойбу, тияк, чай катары кетет го. Аны көргөндө Германиядан барган немис профессорлар таң калышат, бу кандай депчи. Ошондуктан мен айтарым, каалоорум ушу эс алганга барганда, бу тойго барганда Кыргыздын кыз келиндери аракты ичпесе да, мына монтип кандай уят иш болот. Ушул аракты көндүргөн жана биз ушунун баарын көндүргөн түркөйлүккө алып барган Кыргыздын бийлиги жана COVID-91 вирусу менен ооруган. Акаевдин учурунда шайлоо келгенде арактан беришчү көп. Азыр акча бере атпайбы? Элди көндүрүп койгон аракачы. Мына ушул биздин кыргыз элинин трагедиясы, чоң шору аракка көнүп алып. Анан мына азыр дагы шайлоо келатат, дагы аракты беришет, дагы элди көндүрүшөт. Жада калса жаштарыбыз да көнүп алыптыр. Мен ушу интернет желесинде Николаева, Дөрдеме деген бир кыргыз кыздар бар. Кадимкидей эле сөгүнүшөт да. Орусча, кыргызча, англисче, кытайча, корейче. Себеби дегенде мурунку муундан көрүп атат да, ата-энесинен, өзгөчө апасынан. Апасы вообще арак ичпеш керек. Эгер энеси апасы арак ичип атса, кыздары дешет да. Демек, бул жерде ушундай жыйынтыктасак, Саламат Садыкованын туура эмес пикирин, адис эмес, бул киши антип айтканга генетик эмес. Тем более адистер айтып аткан, мен дагы бир жолу сиздерге коюп берейин. Адистердин айтуусу боюнча, тескерисинче Ари гаплогруппасы кыргыздарда өтө көп экен. Ушу эң эле көбү кыргыздарда, 6 айлык кыргыздарда 65%-тен ашуун. Андан кийин тажиктерде, бул мурун кыйкырып жүргөн немистерде 20% экен. Ари гени ошо 100% калктын ичинен. Анан ушундай туура нерсени окумуштууларга айтырыш керек экен. Өзү эле ырдаганды жакшы билем десе сүйлөй бербей. Бирок проблемасы көйгөйү. Мына жана саткындары сатып туруп, тартып туруп чыгарып койгону бу кишини уят кылып жалп элге. Эми муну өтө көп ушул окуяны таркатып мындай ызычуу кыла бергенден пайда жок. Эгер балким Саламат Садыкова элден кечирип сураса бир жөн, биз башканы карашыбыз керек. Ушундай арактын проблемасы, ушундай жана COVID-91-дин мына шайлоо келатат. Кайра эле ошол арак берип, элди көндүрүп, ошо депутат болобуз дегендер 30 жылдан бери Кыргызстанда саска отургузгандар. Ошо арак менен аябай байышып, элдин байкуштарды куураткандар. Мына кредиттерди берип, байкуш кредиттен кутулабыз деп, биздин адамдар өзгөчө аял заты кыштын күнү отурат базарда. Кээ бирде айласы жок, анан арактан согуп коюп атышат. Мына ушул проблема, ушуну талдаш керек. Ал эми Саламат Садыкованын өзүнүн абийирине коелу, адис болбой туруп, жанагындай туура эмес сүйлөгөнүн. Анан ал Саламат Садыкова жөнүндө көп эле талкуулай бербей, ал кишинин өзүнүн абийирине коелу дагы биз бул шайлоодо кантип аракты токтотуу, аял заты ичпей, мына Германияны айттым го, немкалар вообще арак ичпейт деп. Иште бир аз вино ичип коюшат, мас болбойт андан. Анан туура депутаттарды тандоо. Дагы эле 30 жылдагы ооруну COVID-91-деги X, Y, Z, көрө албастык, кайдыгерлик, саткындык ушуларды токтотуу. Мен ушуларды сиздерден сунуш кылат элем.
Ошол мен сиздер менен оюмду бөлүшкөнүм. Бир аз окуп алып кейдим, ушундай авторитеттүү биздин кыргыз эл артисти Байкабай ушундай айтып, анан аны сатып чыгарып койгондорго өтө иренжидим. Эми биз жыйынтык чыгаралы, кыргыздардын кыз келиндери, аялдары арактарды тыштасын, ичпесин, уят бул аябай. Эмкалар көрүп алып вообще таң калышат. Бу кандай деп. Жалпы элибиз аман эсен болуп, анан жакшы туура депутаттарды тандап, жакшы жолго түшөлү. Мамлекетибиз өнүксүн. Аман эсен калыңыздар. Сак саламат болуңуздар. Рахмат.